Мээримдүү, назик жар жакшы, пайдасы тийген мал жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар. Эфирде насихат программасы, түз эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен ушул балдарыбыздын, жаштардын тарбиясы жөнүндө сөз кылабыз. Мына интернетте бул угулганы көргөнүбүз, көрбөгөн толгон токой маселелер болуп атат. Мына азыр ата энеси кээде балдары ошол ата энесин өлтүрүп салгандар бар. Балдар бири-бирин зордуктап атат. Кыскасы толгон токой маселелер көп. Буларды биз кантип токтотобуз, кимдер тарбиялаш керек деги эле ушунун тегерегинде сөздөр болот. Андыктан суроо сунуш пикирлер болсо жазыңыздар Facebooктан, теледеги ушул WhatsApp'тан жана ошондой TikTok'тон, Instagram'дан жазсаңыздар болот. Ушул 35 жылдан бери кыргыз элибизге ат көтөргүс, нар көтөргүс, талим тарбияда өзгөчө ошол балдардын тарбиясына, иманына деп китептерди, 20дан ашык китептерди жазып, мектеп окуучуларга 400дөн ашык ошол илимий макала, плакаттарды жазып, балдардын ошол талим тарбиясына чоң салым кошуп келген биздин устатыбыз, коомдук ишмер, врач, хирург Өзбек Чотонов. Ассалам, кош келдиңиз агай. Анда ажеке эл менен амандашып алып, сөз башынан болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Таала баарыбызга иман берсин, хидаят берсин, тынччылык берсин, адашкандан сактасын. Анан балдар усталатла имандуу, кайрымдуу, тартиптүү түз жүргөн салих балдардан кылсын. Анан бүгүнкү тема чынында өтө курч болуп атат. Курч, урматтуугандар. Янандай ойго келбеген бир балекеттер болуп атат. Өзүңөр көрүп атсыңар. Бири-бирин өлтүрүп атат, кыздар сабап атат, бири-бирин мушташып атат, сойкулук кылып атат, түнү менен жүрүп атат, уламдан качып атат, жоголуп кетип атат, зордуктап атат, зордук алып атат, балекет болуп атат. Ушундай аябай бир критический чекке келинип калды. Кечээ күнү жарашабыз деп, машина менен жарашабыз деп 5 кишини төбөлүп кетти. 5 киши болуп калыптыр. Бул эмне деген чектен чыгуу болуп барат да. Бул жанагы жалаң эле коркутуу менен, түрмөгө камоо менен бүтпөйт, урматтуугандар. Бул ошо корккончо эле жазалып коет да. Анткени билбей жатат ошо туурабы, туура эмеспи кылган иши. Ошону билгиче биз билгишибиз керек. Биз билгишибиз керек. Мынау жаман иш, мынау жакшы иш. Мынуну эч качан жазабы, үйрөтүш керек. Бир эле билгизип койбой, үйрөтүш керек. Ошодон качкандай болсун, ошодон алыс болгондой болсун. Мисалы, өтө эң милдеттүү түрдө аткара турган иштер болот да. Аны сөзсүз аткарыш керек. Ата энени сыйлоо, урматтоо, мугалимди урматтоо, илимди жакшынакай кылып алуу, бул парыз болуш керек, милдет. Жана арам, жаман, аябай катуу тыйылган нерселер бар. Наркотик, арак, зина, бирөөдү кордоо, өлтүрүү, бирөөнүн акызын жөө, ошо окшон арам деген өтө чоң күнөө, өтө ыплас, өтө коркунучтуу жаман иштер да. Эч качан жаза. Ошону биздин балдар жатка билиш керек, жатка. Мынуга эч качан жолбош керек. Биздин тарбия ушундай болуш керек. Ал жаман нерсени ага келип алаксыса да, аябай кызыктырса да, кантип эле ушуну жазайын, ошодо болмок беле дегендей болуш керек. Ошо жаман иштен ушундай эмеде калыш. Же жакшы ишти кантип эле ушуну аткарбай коеюн, ушундай да болмок беле дегендей деңгээлде бала тарбияланып калыш керек. Бала өзүнүн милдетин сөзсүз түрдө аткара турмуш керек. Кантип эле аткарбай коеюн, ушуда болмок беле, ошо кантип эле мен ушуну аткарбай коеюн дегендей деңгээлде. Же жана жаман ишти көргөндө кантип эле ушуну жазайын, ушуда жазадан болмок беле, кантип ушуну мен жазайм дегендей деңгээлде тарбияланыш керек, урматтуугандар. Тарбия менен мындай жөнүндө талим деген урматтуу туугандар, мындай илим берип коюп эле, үйрөтүп коюп эле, теория. А тарбия деген көнүктүрүү ошого көнүктүрүү. Ошого ар нерсе бир аракет кылышат да, кыймыл аракет. Ошону бала сөзсүз жазай турган же такыр жазабай турган жанагындай арам ишти. Ошого үйрөтүш керек. Ээрчитеп жүрүп үйрөтүү, көргөзүп үйрөтүү, бир нерселерди айтып берүү үйрөтүү, үлгү көргөзүп үйрөтүү,
өзүн жазаттырып үйрөтүү, мына ошол урматтуу тарбия, ошол көнүктүрүү, өзүн эң жакшысы өзүн жазатып үйрөтүү ошого. Мисалы садака үйрөтөм десеңер, садака бердиришиңер керек. Ошо мисалы мына жума күнгө бала чөнтөгүнө ошо атайын даярдарым, чөнтөгүнө мисалы 100 сом салып алып, мен бир 3 кишиге 4 кишиге садака берем деп. Ошону системный, дайыма үзгүлтүксүз жаза турганда урматтууңдар. Үйрөтүш керек. Бар бердиңби деп сураш керек. Бердиңби бүгүн? Садака берип келдиңби бирөөгө жарымга? Же бир ошо классташыңа, муктаж болгон классташыңа бердиңби? Ошо садака сураганда кантип эле бербей калайын дегендей деңгээлде болуп калышы, урматтууңдар. Мына ошондо ошонун тарбия берилди деп айтылат. Толук тарбия берилди. Ошо бала ансыз ошону аткарбаса, өзү аябай дискомфорт болуп, өзүн туура эмес сезип, ушинтип кала турган болчу. Же жанагындай бир жаман иш жасап койсо, өзүн аябай жаман сезип, аябай кейип, ушундай жаман акыбалда болуп кала турган. Мына ошону тарбия берилди дейт, тарбия. Тарбия деген көнүктүрүү, урматтууңдар. Жазаттыруу. Ошого жанагы психологиясы, ой бүт баары ошого көнүп калыш керек да. Андан башка ал жолду көрбөй кала турмуш. Мына ошону тарбия дейт. Анан жөн эле айтып коюу, жөн эле сөгүп коюу, жөн эле урушуп коюу болбойт да. Урушуп коюу, айтып коюу ал бир этаптары бир тарбиянын. Ачкепме кече болгон окуядачы, балдардын окуясында ошол эми тарбиясыздан болуп атабы же кандай, же аз? Бул эң жеткен тарбиясы. Бул жана зөкүр болуп атпайбы? Карайсызбы? Өзүнүн теңдишин ушундай кордоп, анан кийин ошо кордогонун телефондорго чыгарып, мына ушундайларды өтө катуу жаза кылыш керек. Мына аябаш керек. Сен 13-ке чыгып калдың, 12-ге чыгып калдың, детский колонияда ошол жерге алып барып туруп, сазайын бере турганда дешет. Ошол шорду көрсүн, аябай көрсүн. И башкалар да билсин шор болуп аткан. Кантип эле ошо бул адам деген улуу нерсе. Урматтуугундар, улуу адам деген өтө улуу. Буну эч кимдин укугусу жок. Аны кордогонго, аны кемсинткенге, укук эмесин тебелегенге, намызын укугун бусканга эч кимдин укугу жок. Өтө ыйык нерсе бул. Инсан деген улуу нерсе. Эч ким аны жанагындай кордой турган укугу жок. Ошого катуу биз коом катуу эме коргоо калыш керек. Ар бир инсанды. Эч ким андай укугу жок эметкенге. Мына бирөө төбөлөп кетти, кутурам деп. Машина менен жарышам деп 5 кишини төбөлөп кетти. Акмак. Не деген акмак? Мына ушундайларды катуу жазалаш керек. Аябаш керек, урматтууңдар. Бүт баарыбыз мектеп, үй бүлө, ата-эне, өкмөт, мамлекет баарыбыз катышыш керек тарбияга. Мына мектептерге киргизиш керек. Иман сабагы, тарбия сабагы, адеп сабагы толтуруш керек. Жарымызы керек болсо. Мына сабактардын жарымызы тарбия болуш керек. Эң биринчи кезде адам кылып чыгыш керек, адам. Ал келип ошо чыныгы адамдай болуп, туура мамиле түзө турган болсун. Туура адептүү жүрө турган болуш керек. Бүт жерде. Коомдо сөгүнбөгөн, жакшынакай сыйлаган, урматтаган, өзгөчө улууларды, ата-энени жакшы урматтай турган, мугалимди ошондой кылып тарбияланыш керек. Бүт баарыбыз. Өзгөчө айттым, мына өзгөчө мектепте 11 жыл болуп атат. 11 жыл мектепте болот. 11 жыл. 11 жыл деген бул өмүрдүн 5тен бири, 6тан бири болот. Ошончо убакыт, анан ошончо убакытта айбан болуп чыгат да, бир монстр. Кан ичкич, зөкүр, айбан, мыкачы, мерес, ташбор. Эч кимди аябаган, атаны да аябайт, энени да аябайт, атаны да сыйлабайт, энени да сыйлабайт, бир тууган да эч кимди сыйлабайт. Өзүнөн башка эч ким билбейт. Кызы да, эркеги да баары ушундай болот. Не деген тарбия бул? Бул биз коомбуз, урматтууңдар, биз баарыбыз адамбыз, биз баарыбыз бирдейбиз. Бизге эч ким тийишпей турган болуш керек. Эч ким бизге жаман мамиле жасабай турган болуш керек. Баарыбыз сый урматта, баарыбыз бири-бирибизди сыйлаган, урматтаган коом болуш керек.
арабызда зөкір болсын, кылмышкер, уру, паракор, зинакор, алкаш, наркоман. Болуш керек биздин коомдо. Биз тартиптүү, жакшынакай коом болуш керек. Адам болсо болду, адамдай бололу. Адамдын адамдык сыпаттары бар. Аял сезим болуш керек. Кел алыстарды коргош керек, жардам бериш керек, колдош керек, көңүлүн көтөрүп туруш керек. Ооруларды, алыстарды кордобой, тескерисинче колдош керек. Ошого мына баарыбыз тарбиялаш керек, бүт баарыбыз. Коомдо, үй бүлөдө, көчөдө, мектепте, бүт жерде. Анан ошондо тартип келет да. Ачык суроолорго өтсөк, суроолор өтө көп. Биякта да өзүнчө талкуу болуп атат. Сиздин балдар кыздарыңыз 100% тарбиялуубу? Канча пайыз? 100% дейт. Тарбияланып атат. Тарбиялалуубу дейт. Тарбиясы барбы? 100%. Жок, какталып 100%. Эч кандай тарбия жок, урматтууңдар. Эч кандай тарбия жок. Биринчи серинде эле мындай жанагы чудом дейт го орусча. Мындай бир жакшынакай болуп калбаса, тартиптүү. Калганында жок тарбия, урматтууңдар. Адеп билбейт. Сиздин балдарыңызды кыздарыңыз сурап атат. Биздин балдар урматтууңдар, биздин балдар тарбияланып, Кудай буйруса жакшы да, мындай жаманы жок. Жаман мындай эметкен жок. Мына мүмкүн биз билбеген бираз косяк болушу, даже косяк менде деле болот да, урматтууңдар. Тарбиясы болсо кантип тарбиялап атасыз дейт. Тарбиялуу болсо кантип мындай кеңеш бөлүшүңүз? Мына урматтууңдар, биздин балдар биринчиден жанагы мусулман мектебинде окуду баары эле. Мектептерде? Мектептерде окуду. Мисалы, кээ бирлери кары, кээ бирлери жарымысын жаттады, кээ жарымдан көбүн жаттады. Анан кичинекейлер 3 пара, 4 парадан ошондой эмеде болот да. Анан үйдө тынччылыкта, үйдө тартипта. Чектен чыкмай жок, кечке чейин жүрмөй жок. Өз убагында мектептен келет, өз убагында китебин окуйт, сабагын окуйт, адеп менен жүрөт. Жанагындай ызуучулук жок, башка жок, ушундай эмеде өз атта чөйрөдө. Анан чөйрөбүз да жакшы да, мисалы үйгө келген кишилер адептүү, ахлактуу, жакшы адамдар мисалы келет. Жанагындай карта ойногон, ичкен, чеккен, андай адамдар келбейт да, жок, үйдө келбейт. Анан ошо сүйлөгөн сөздөрү, отуруштары адептүү да. Жанагындай жок, бизде жанагындай тойлор жок, урматтууңдар. Жанагындай шакылдап, шарактап бийлеген ызычуу жок. Тойлорубузда да ызычуу жок, урматтууңдар. Жакшынакай адеп менен баары. Анан ошондой коомдо, урматтууңдар, ошондой тарбияланат да. Ызычуу жок, куулук, ушундук жок. Анан албетте шайтан бар, шайтан. Интернет деген балекет бар, интернет деген өтө азығы, бирок интернетти көп кармабайт, көп карматтырбайбыз телефонду. Анан дагы Кудайдан да суранабыз, тиленебиз. Алла Таала биздин балдарыбызды адептүү кылсын, имандуу кылсын. Бир суткада балдарыңыз канча убакыт интернетке кирет дейт? Аз эле кирет, өтө аз. Жанагы сабактары бар. Сабактарына кирет, анан башкача нерсе, башка бир нерсе эметсе, урушабыз да. Көргөзтүрбөйбүз, урушабыз. Бираз. Өздөрүнүн сабактары, может, уш сабак убагында башка бир нерсе аз кырылып кетсе, азыр чоң иште аз кырылып кетпейби? Анан ошо жанагындай өнөрлөрдү үйрөтүш керек, спортко катышып, анан жакшы өнөрлөрдү үйрөнөт, мисалы тилдерди үйрөнөт, тилдерди почти баары эле тил билет да. Тил билет, компьютерлерди билет. Ошондой үйдө жанагындай тынч, жакшы чөйрөдө. Достору да ошондой жакшы кишилер, жакшы балдар. Диний билим, талим-тарбия алган балдар кээде ушул баягы берки билимди албай жашоодо кыйналып калбайбы дейт. Жок, биз баары окуйт да, бүт жанагындай эменди окуйт. Динди бизде жанагы 30% динди окуйт. Параллельно окуйт баары эмеде
медреседе, чисти медреседе емес. Мына мұсылман мектеби, аларда кичине адеп үйрөтөт, мұсылманча. Анан мурда Курандан үйрөтчү эле. Ошо 3 пара 4 параны жаттап алчу. Азыр тыйып салыптыр аны. Ошону такыр эле. Ошо эң туура эмес болду ошо. Такыр эле тыйып эле бүт баарын эметип эле биз мусулман болгондон кийин, биздин эмебиз Куран болгондон кийин ошо жана тарбиялап турган негиз. Ошону тыйбаш керек эле. Бәрін әтеу эле, бәрін бир экстремист деп, эч бир экстремист жок. Кандай экстремист? Жөн эле ушун тияктан келип эле, тыйып берсеңер баары ушинтип калабы. Ташынакай эле. Эч ким экстремист болгон жок. Канча мына 35 жылдан бери бирдей экстремист көрүлөк. Баланы урушуп тарбиялабайт. Куранды окуп койсо эле имандуу болуп калабы? Жок, урушканда, урушак турган жерде урушуш керек. Замечание деген кыла турган жерден замечание айтыш керек. Туура эмес жерин туура эмес деш керек. Анча-мынча наказать этиш керек. Жанагындай бири-бирин сыйлабай, бири-бирин урушуп кетсе, урушабыз аларды. Урабыз. Туура эмес кылса, өзүнүн вазифасын аткарбай койсо, кыйкырабыз, урушабыз. Анан бирок тартиптүү да. Анткени үйдө жок да, жана ызы чуу жок. Анан ошол эмеде шарт деле жок болуш да, мындай эме болуп турган. Бирок эгерде жанагындай туура эмес нерсени жазса, аны наказать этиш керек. Умутуңдар. Наказание да тарбиянын бир түрү. Ошо жана жазалаш. Бир түрү. Бул жана европейский кылып, Европа эч нерсе үйрөтө албайт. Мынтпей анан тигинтпей карасаң, бүт баары бири-бирин өлтүрүп атат, бири-бирин сабап атат, баары түрмөлөрдө жатып атат, ажырашып атат, бүт. Анан келип бизге үйрөтүп атат да. Наоборот, бүт тескери алар. Мына ата бабаларыбызда, урматтуулар, эч нерсе жок, китептер жок. Молдолордун баарын атып салган, камап салган, жок кылып салган. Бирок ошондо да ошо илгерки жана тарбия менен келген. Мисалы мына дуңган даргиндер бар. Урматтуулар, жакшынакай тарбияланат балдар. Анча-мынча урушуп коет. Анан болду, жакшынакай эле жүрөт. Ата энесин карап атат, бир тууган менен жашап атат. Ажырашпай эле чор-бачар көбөйүп атат. Бизде ошондой урматтуулар көңүл буруш керек, карап туруш керек. Мына мисалы дуңгандар бүт балдары бүт баары мешитке барат. Бүт баары. 100%. 100% барат. Бүт. Мына ошодон анткени мына таң атканда ойготот баарын. Таң атканда ойготот. Анан уктатпайт, уктаба деп. Мына береке таң береке болгон убакта уктаба деп. Анан бирөөдүкүн алба, бирөөдүкүн жебе, бирөөдүкүн укуун төбөлөбө. Ошону катуу үйрөтөт. Дайыма мешитте ар бир жумада ошондой насихаттар болуп турат. Ошо жанагы бирөөдүн акызын жеген жөнүндө, бирөөдүн акызын бузуу жөнүндө. Анан бирок зына жөнүндө көп деле сүйлөйт, анткени зына жок да фактически. Ачка, бир суроо эле. Эмнеге жаштар сабырсыз болуп калды деп ойлойсуз дейт. Арузат тенгөрчү. Дуңган туугандарыбызда деле ошол байлыкка байып, жинди болуп мас болуп аткандар да көп болуп атат. Жок, эми болушу мүмкүн. Мен айтпадым, шайтан, урматтуулар, шайтан болот. Анын арасында ээн баштар да болот. Урматтуулар, ээн баштар да туулат. Совсем 100% эч качан болгон эмес, и болбойт ал. Арасында чыгат ушундай жанагындай ээн баш, башы кизи келбеген, чегинен чыга турган ошондойлор чыгат. Биринчиден бирок. Мисалы мен мына биздикинде массовый жок, түрмөдө бир да дуңган жок. Бир да карылар үйүндө бир да дуңган жок. Жанагындай сойканаларда жок. Голубойлордун арасында билбейм эми анысын. Кудай билет, бирок аярды билбейм да, бирок биздикилер эле дейм да ошоктун баары. Анан биринчиден болот, урматтуулар, мисалы дуңгандар деле баары илимдүү эмес, илимдүүлөр аз эле. Аларда молдолору бар, илимдүү. Мисалы ар бир айда 5-6 молдоз бар, илимдүү. Ошолор дайыма насихат айтып турат. Аларда ар бир тойдо насихат айтылат. Ар бир отурушта насихат айтылат. Анан жума сайын мешитте бүт барат. Барып көрсөңөр, бүт мешит толтура, бүт балдар ошодо отурат жума күнү. Анан ошол жерде насихат айтат.
сөзсүз түрдө айтат насихат. Ошодон тарбияланат, анан бири-биринен уялат. Могу иман дегенде, урматтуу, иман менен кошо уят да өзөт да, уят өзөт. Уяттуулук өзөт. Иман менен уят экөө эже сиңди дейт. Экөө бир жүрөт дейт. Анан бирөө кетсе экинчи деп коет. Мына ошо иман кетсе, дини жоголсо, анда уят да жоголот. Эч кимден уялбайт. Көчөдө тамеки чегип, жеп жалаңач болуп, ар кимге тийишип жүрөт, мына кыздар жүрүп, дал ошондой болот. Уялбайт, эч кимден, атадан да, энеден да эч кимден уялбайт. Анан ошон үчүн биз иманды сөзсүз үйрөтүш керек. Иманды. Анан кичинекейинен баштап жана туура адепке, туура жүрүш-турушка үйрөтүш керек. Мындайды эч качан кылбай балам. Өтө уят бол. Мен да уят кыласың, биздин баарыбыз уят кыласың. Өзүң да жаман болосуң аягында. Деп ошондой катуу үйрөтүш керек. Адепсиз жанагындай имансыз нерселерди эч качан жасабай туруң. Урдабазың, алдабазың, бирөөдүкүн жебезиң. Жанагындай жаман иштерге барбазың. Тамеки чекпезиң, арак ичпезиң, наркотик, дагы барганда балекеттерди. Анан айттым го, напсизин кармаганды үйрөтүш керек. Азыр келип, мен тиги чипси жейм, анан кийин ондай жейм деп кичинекейинен баштайт. Анан карасаң чипси деле эч нерсе демес дейт. Зыяны жок дейт. Бирок ошонун баары зыян. Ошонун ичинде бүт бар химия. Байкалбаган химия урматтуу. Ошондон башталат баары. Напсизин тийбей. Сен келип алып бере берсең, улам менен алып бере берсең, анан ишиңер чатак болот. Баштан баштап жок дегенди үйрөтүш керек. Тийиш керек. Каалаганын алып бербеш керек. Каалаганын алып бере бербеш керек. Анан ошондой тартиптүү болот да. Ажеке неме дейт? Жаштарды бузган нерсе акчабы же чөйрөбү? Чөйрө да бузат, эң биринчи чөйрө бузат. Унутканда чөйрө. Жаман чөйрөгө түшсө эрчи берет. Адам деген эрчиме өзү. Эрчи берет. Тиги келип бир нерсе чексе, бул да чегет. Энергетик ишти ичет. Жаман жанагындай өнөрлөрдү үйрөнөт тез. Жаман нерсени үйрөтүү оңой. Аны үйрөтпесең эле үйрөнүп алат. Жакшы нерсени үйрөтүш кыйын. Ошол чөйрө, ошону кылат чөйрө жаман. Анан бул интернет деген балекет бол. Бул интернет үйдүн ичинде кирип атат бул. О жанында болот да, ушул интернет болот. Мисалы, жана ажырашуу болот, аябай. Ажырашуу ошо бүт интернет аябай бузулат. Себебинен де туура эмес информация берет. Бул интернетте жакшыны жаман көргөзүп, жаманды жакшы көргөзүп атат. Анан ошондон тигилер кичинекей балдар, жаш балдар, жаш кыздар туура эмес эме алып коет. Түшүнүк. Жаман нерсен жакшы экен деп. Анан булар да өтө хетери бул. О интернеттин ичинде отургандар чыныгы шайтан нак. Булар мастер да, мастер. Аябай байкатпай жаман нерсеге тарбиялайт. Аябай жаман нерсе үйрөтөт. Мына жанагы коучтарды, психолог дегендердин бүт баары булардын эмеси чыгарган. Келип акырынан үй бүлөнүн эмесин бузуп, жана принциптерин, баалуулуктарын бәрін, чай куйба, сен милдет эмессиң, жыйнаба, үйдө отурба, эркин жүр, дагы ошол бир нерсени үйрөтөр. Анан кийин көчөгө чыгып, ошо менен бузулат да көчөдө. Мына көрөт белем, кичинекей эле жок болуп кетти. Улам бүт элдин баары издеп жүрөт. Айыл болуп издеп жүрөт. Кетип калган үйдөн. Бүт издеп жүрөт, элдин баары бара. Ачык соолор өтө көп. Ошондой болсо дагы биз Фейсбукта да түз эфирдебиз. Самарбек Субанкулов деген көрүүчү суроо берип атат. Канча жашта телефон бериш керек балдарыбызга? Ошо эле берип койсо жакшы болуп койчу. Телефон. Жөнүндө жанагы булардын азыр көп сабагы интернет аркылуу келет экен, эми жанагы тапшырмалары, бир нерселерди аткарыш керек экен да. Ошо анан кээде жана баягы ковид болгондо аябай көнүп калды жанагы онлайн менен окуганда. Аргасыз болуп калды баарыбыз колуна телефон бергенге.
ошодон көнүп калды. Анан кийин эми мындай да азыр бүт баары дүйнө менен алаксып, дүйнө кубалап, үйдө баланы карай турган эме жок болуп калды. Контролер. Бала өзү менен өзү компьютер менен отурат, интернет менен. А интернет бул өтө чоң азыр, ичи толтура оюндар. Анан кийин жана жаман нерселер аябай кызыктырып атат, ушул менен бузулат да. Тилекке каршы күчү жетпей калып атат. Себебинен де аяктан туура эмес информация. Буза турган информация. Өзү негизи урматтуулар, мына батыштын идеологиясы бар. Атайын бизди мусулмандарды бузуш үчүн канчалап жүздөгө миллиард акча бөлүнүп чыгат да. Ошо бизге туура эмес информация алып келишип, биздин баалуулуктарды бузуш, баалуулуктарды тескери көргөзүш. Биздин баалууларды бул артта калгандык, бул эскилик, бул эски доор. Мына өткөндө 5-6 аял баары жылаңбаш. Анан келип мына Манаста өзүм, Манасың эски доор. Анан тиги деле эски доор, баары эски доор. Жол салынбайды, эски доор дейт да. Не деген сөз? Сен кемпир болуп эмне жылаңбаш өзүң? Өзү 60-70-те. 70-терге чыгып калган, баары чачтары агарып калган, баары кыркып калган, бүт чачын кыркып калган. Бирөөнүндө узун чач жок. Кемпирлер, бабушкалар. Бирөөнүн анан келип эски доордо отуруп, сен жаңы доордо келип кантип барасың мына алдагы чачың менен? Сексейген жанагындай, кыркып калган, краска болгон чачың менен. Кантип нени үйрөтөсүң? Сени ким угат эми ушул сен тиги цивилизациялуу Америкага жетип аласың. Эми Американын бүт баары бузулган. Үй бүлө деген жок. 23% эл голубой. Келип мына жаңы доор. Мен Манас десем эски доор дейт ал. Анда эмне менен тарбиялайбыз? Ал эски доор атса. Бизге Манас менен тарбиялайбыз, баары эски. Качөнкө эле жанагы кожо жашты айтсаң да эски. Эртешти айтсаң да эски. Анан эмне менен тарбиялайбыз? Ачке, суроолор өтө көп, 50ден ашык суроо күтүп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, насихатта буюрса, ошол түз эфирдебиз. Андыктан ошол YouTube каналда Марва деп кирип, катталып, анан бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бул башкаларга бөлүшүп, алар жакшы талим тарбия алып калса, сооп сизге жетип турат. Бизди Орто Азия эл көрөт. Казак бир туугандарыбыз да суроо берип атат Ачке. Тарбия менен мораль тууралуу айтып берсеңиз. Урматтуулар, мында тарбия жаман нерсеге да тарбиялаш мүмкүн. Жаман нерсеге да тарбиялаш мүмкүн. Ал эмне тарбия дейт? Тарбиядан үйрөтүү деген сөз. Анан бирок эмнеге үйрөтөсүң? Жакшы нерсеге үйрөтүп атсыңбы, же жаман нерсеге үйрөтүп атсың? Мына кептин бери ошондо атты. Ошо жанагы мораль, нрава деген бар. Бул адамгерчилик нормалар бар. Буну шариатта Алланын коюп койгон нормалары. Мына эч качан ичпе, эч качан чекпе, эч качан алдаба, эч кимди өлтүрбө, кыянат кылба, кызганба, ушактаба, ошо принцип, моральный принциптер да. Негизги адамдык принциптер. Бирөөдүкүн тийбе, бирөөдүкүнө кызганба, бирөөдүн кызын буспа, бирөөдүн үй бүлөсүн буспа, бирөөдүн акызын жебе, ушул моралдык эмелер, нормалар. Аны ошону сөзсүз түрдө бүт дайыма үйрөтүш керек, дайыма ошого тарбиялаш керек. Эч качан жолобой тургандай болсун. Жанагындай аракка, зынага, наркотикке, ичимдиктерге, уурдаганга эч качан жолобой тургандай болуш керек. Эч качан. Ошону дайыма үйрөтүш керек. Ошого тарбиялаш керек. Анан напси, мына бизде напси, мунун бүт жаман иштин эмесин кылып аткан напси. Напси деген бул балекет, ошо напсини тарбиялаш. Напси менен напсини биз ошо напсини балдарыбызга кичинекейинен үйрөтүш керек, тыйганды. Айттым го жанагындай, каалаганын алып бербегиле, каалаган баарында жасай бербегиле, талап кылганын баарын алып бере бербегиле, бекем кармаган үйрөткүлө напсисин. Анан ошондо татыктуу инсан болуп чыгат. Өзү да кийин чоңойгондо көп азгырык болот. Ошо азгырыкка берилбей жакшынакай адам болот да. Биз ошого аябай көп иш кылыш керек. Көп иш кылыш керек, урматтуулар. Көп көңүл буруш керек. Мен айтам, мына биздин бир эмеби, себеби жанагы бузулган. Ата-эне экөө тең дүйнө деп кубалап, мына кооз үй, кооз машина, жанагындай байлыктар, үйүнүн ичин
кооздоо, кымбат килемдер, кымбат буюмдар, кооздоо үй, ошого бүт күчүн бәрін кетирип, үйдө отурбай атты ата эне. Кечке чейин базарда. Анан кечинде чарчап келип, эптеп бир нерсени бере салып, жанагындай фастфуд алып келип туруп. Анан жаткызып коет, анан кайра кетип калат эртесин. Кеп бирде ушунда. Мына өзгөчө мына аял үйдө отурса, бирөө иштесе, бирөө үйдө отурса бир жөн эле. Өзгөчө мына эркек киши биздин илгертен келгенбе, мына эркек киши көчөдөн табып келип, ошону үйдө аял жеткизип, эң негизи ошо аял үйдө кечке чейин балдарды карап, балдарды тарбиялап, ошого үйрөтүп турганда ошондой тартиптүү болгон. Анан азыр аял да конкурент, күйөөүнө конкурент. Аял да кечке чейин базарда, анан кийин азыр дагы ичип аткан кечинде. Үшүп кеттик, анан тоңуп кеттик, анан чарчап кеттик. Анан кайф болуп алып келип, анан үйдө скандал, үйдө террор, уруш жаңжал, анан кантип тарбия болот? Ошо андай болбошу, биз мына урматтуугандар, аз болсо да, саз болсун дегенде, аз болсо да, ошону жакшынакай ынсап кылып жеткирип, эң негизи, эң баалуу ошо өзүңүздүн балдар, биздин балдар эң баалуу. Ошо балага көп көңүл бурайлы. Ошолордун адеп акылына көңүл бурайлы. Курзагынан да үйдө, урматтуугандар, курзагынан да алардын адеп акылы, ошо душа дейт го, ошо жанагы рухуна көп көңүл бурайлы. Курзак ачса эч нерсе болбойт. А бирок мына рух ачка калса, бул эң чоң беле. Жанагы анда келечекте бүткүлө, келечекте жанагы наркоман, алкаш, зөкүр уулдарды, кыздарды күткүлө да. Жакшы, ачке суроолор өтө көп. Фейсбуктагы суроого кезек берсек, Айбек Айбеков деген биздин көрөрман суроо берип атат. Уят видео көрсөткөн сайттарды өкмөт блокировка кылса жакшы болмок. Жаштар кичинесинен көрүп, кийин жөнөкөй көрүнүш болуп калабы дейт. Өкмөттүн жанагы эмеси, урматтуугандар, өкмөттүн вазифасы ошодон коргош бизди. Ошолорду контроль кылыш. Бирок тилекке каршы азыр эме бар экен да. Өкмөттүн да кээ бир нерсе күч жетпейт экен. Көп жанагы эмелер, тиктоктор бар. Аларды блокировать этип алат экен. Алардан да көп информация келет. Анан түрлүү приложениялар бар экен. Аны даже таппайт өкмөттө. Анан эң негизи биз, урматтуугандар, биз өзүбүз, мен айттым го, үйдө апасы үйдө отурса, бүт под контролумда, апасынын контролунда. Ол эң жакшы ошол. Эң жакшысы. Аны өкмөт да болбойт, эч ким болбойт. Бир киши үйдө болуш керек. Мурда жанагы колхоздо кубала берчү да, бүт жумушка иштегенбиз камачы. Ошондо чоң эне менен чоң ата контролдор болуп турганда, жанагындай карап турган. Азыр жок, чоң ата өзүнчө, балдар менен атасы эне өзүнчө болгону менен экөөдөн базарда, анан балдар жалаң интернет менен өзү менен өзү тарбиясыз. Мен дагы бир нерсени айтайын да, мына эгоизм, өзүн сүйүү, мен деген бир балекет чыкты. Анан ошон үчүн мына апасына тарынып, атасына тарынып азыр өлмөй, аябай көп коркутуп да, барып сууга чөгүп алмай, этаждан секирип кетмей, анан балдарын менен аялдар келип күйөөнө тарын деп балдарын ыргытып берип өзү да секирип кетмей, баласы менен кошо секирип кетмей, ушундай бир балекет болот. Бул деген жана эгоизм, мен деген. Ошо мен дегенди жоготуш керек, урматтуу. Мен деген сен эч ким эмессиң, урматтуу. Эч ким эмес, сен жөнөкөй эле адамсың сен. Сен секире тургандай, коркута тургандай, сен кимди коркутасың? Келип ушу анан дагы эмнеден эмелер чыгат да? Аялдар келип алып, оправдать этет. Ошо мындай да, аялда эч кандай күнөө жок. Балдар эмне ыргыттым? Десең, ошо давай дейт да, дейт. Ошо сыяктуу бир акмак эмелер чыгып атат, ошолорду колдогон. Биз ошону үйрөтүш керек. Мына эч качан азылып өлбө, эч качан. Ким азылып өлсө, ошол кыямат күнү чейин улам аны азаптайт, ошо азып. Ким бычак сайып өлсө, кыяматка чейин бычак сайылат ага.
ким кандай кылып өзүн өзү да ошо мисалы сууга тумчук өлдү, сууга тумчугуп кыяматка чейин тумчуктур ушинтип келет. Анан силер ойлобогула, урматтуугандар, андай мен азыл өлсөм, мен мынтсам кутулам, кутулбайсыңар. Наоборот, да ошойдон силердин эмеңерге да азабыңар чыгат. Самарбек мырза суроо сунуш берип атат. Дин адамды тарбиялайт, билим адамды күчтүү кылат. Ошого кандай стималуу аракет кылабыз ажыке дейт. Эми билимди мектептер кылып атат, эми бирок билим мектептики деле азыр жоголду система, урматтуугандар. Чынында мына 11 жыл окуп өткөндө бир эмеден сурап атат, чоң эле артисттен. Алты жерде 8 канча десе, ошону жооп бере койбойт. Чоң эле артист, чоң эле киши. Аны ошо сыяктуу азыр квадратты кантип тапканды билбейт, көлөмдү кантип тапканды билбейт, аянтты кантип тапканды билбейт, эч нерсе билбейт. 11 жыл окуп эч нерсе билбейт. Омдун законун билбейт. Аябай ушунча начар жок. Жөн эле мындай эме болуп атат. Реклама сыяктуу, жакшы окуучуларды чыгара салып эле, конкурстарды кыла салып эле, мынча IQ тапты эле. Чыныгы мындай жалпылаганда өтө начар да, өтө илим аз. Аны эми мейли деп койчу, мен эметкенмин. Мен муну тарбия боюнча да, урматтуу тарбиябызды аябай жакшы кылыш керек. Ачка да бир маселе бар. Ол тарбия деп атпайсызбы сөзүңүз соолубузда? Азыр мисалы ушу мектептерде окуучулар кээде боюнда болуп калса, анан ошол завуч же болбосо мектеп жетекчиси кетип атат да. Анан ата-энесин да бир жоопко тартып, анткени ата-эненин колунда да 5-6 саат мектепте. Анан кээде ата-энелер, мугалимдер тарбиялаш керек деп эле бияка шылтап коет. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай деп суроо берип атат. Мен айтпадым, мына эме бираз күнөөсү бар мектепте. Жанагындай туура эмес тарбия бергендери да бар. Мына сүйүү, мына Жамила, өзүн сүйгөн таап алды, мына ыйык сезим деп ушундай эмелерди берсе сабакта. Ошондо жанагындай боюна бүтүп, жанагындай зына кылыш мүмкүн. Же жана вечерлерди уюштуруп берүү. Мисалы, мектепте атайын жанагындай вечерлерди уюштуруп, кечелерди уюштуруп, балдар менен кыздарды аралаштырып, дискотека кылып, мына ушундай кылса, анда мектепте болот күнөө. Анан эгерде ата-энелер да үйдө балдарына келип, жана балдар кыздарды чогулуп вечер кылса, ошого акча берип, ошого унчукпай койсо, анда ата-эне да күнөөлүү да. Ушундай учурда. Анан мына мектепте эч кандай бир жанагындай болбош керек. Могу мектептен программадан тышкары нерселер, илим алуудан башка эч нерсе болбош керек. Тарбияны киргизсек ошону системный кылып. Анан кийин эч кандай развлекательный эч нерсе болбош керек андай. Бир гана мына илимди үйрөтүү, ошого тийиштүү программалар болду. Же тарбияга тийиштүү. Андан тышкары эч нерсе болбош керек. Жанагындай тоолорго чыгаруу аларды. Тоолорго алып барып туруп кыз жигит кылып кой берип коюу бир нече саатка. Барып туруп жанагындай ар нерсени уюштуруп берүү аларга, жолугушууларды. Ана сүйүү күнү, 8 март, 23 февраль, анан келип башка бир бөлөк бала, бөтөн бала, бөтөн кызга келип подарка берүү, ага жанагындай жүрөкчө берүү, ушунун баары далалат. Тигинин эмесине кирип барат да, территориясына. Андай болбош керек. Эч качан ондай жакындатпаш керек. Сен эч ким эмессиң буга. Сен гүл бере тургандай, мишка бере тургандай. Бул жанагы далалат. Жана мишка берип аткан, Валентинге берип аткандардын бүт баары бул уже тигинин территориясына кирип барат. А тиги кыз түшүнбөй жатат. Олар мен сүйүп атат. Ну что сүйүп атат? Урматтуугандар, мына сүйүү деген бул балагат. Бул сени буза турган, абийириңди чача турган, өзүңөрдүн да ата-энеңердин да абийирин кетире турган нерсе. Жок силерге, мына сүйүү үйлөнгөндөн кийин. Ошону катуу үйрөтүш керек, үй бүлөдө үйрөтүш керек, мектепте да үйрөтүш керек. Эч кандай айбандык сүйүү болбойт ал. Ошону биз ата-энелердин чогулушунда ата-энелерге да айтылыш керек. Коом бир эме болуп калды, жапайы болуп калды, жапайы. Бирине бири тиешеси жок, бири-бири менен иши жок. Только менин оокатым, менин үйүм, менин мебелим, менин машинем, менин
курзагым. Жакшы ажеке, анда суроолорго өтөлү. Кутурган жаштар да бар. Кашка суудагы каргашалуу кырсык кандай өкүнүчтүү? 5 адамдын өлүмү дейт. Мектептерге ошо иман сабагы кирсе эле 100% кепилдик барбы? Баардыгы оңолуп, шууруга түшкөндөй болуп калабы? Биз 100% эч кимге эч нерсе гарантия бере албайт, бирок көп процент тарбияланат деп биз ишенебиз. Мисалы мына ГАИ деле эреже кылып атат, диплом берип атат, права берип атат. Болот атпайбы авариялар? Ошо сыяктуу биз бирок негиз түзүлөт. Эгерде бүт баарыбыз акчай берсек, үйрөтө берсек, ошонун үстүнө иштей берсек, анда жакшы иштейт программа. Көп эмелер тыйылат. Көп жана кылмыш жок болот. Ананда бозуп калуу, аборт кылуу жок болот урматтуулар. Эч кылбай койсок, анан канча процент отурсак, эч ким бербейт гарантия урматтуулар. Ал бизден болот. Биз жакшы берсек, иман сабактарын, тарбия сабактарын, анда жакшы болот. Анан тяплап берип койсоң, эптеп-септеп, жанагындай фиктивный сабак берилди деп туруп өзүнчө калтырып коет. Ал болбойт да, анда эффект аз болот. Бирок жанагындай жакшы берилсе, жакшы үйрөтүлсө, урматтуулар жакшы болот. Мына көп жыл бою жакшы болгон, чынында. Азыркы убакта аябай алкоголизм көбөйүп, наркомания көбөйүп кетти бир заматта. Акыркы убактарда. Ушул киши дейт ажеке, ушул киши 20-чы кылымда калып калганга дейт. Эски тарбияны айтып атасыз дейт. Азыркы 21-де тем более жок урматтуулар тарбия. 21-чи мына көрөсүң, толтура голубой мына көрдүңөрбү? Мына миллион мына жүздөгөн голубойлор көрдүңөрбү? Баары эркектер аял болуп алган. Ана сенин тарбия 21-чи кылым тарбиясы. Дагы эмне керек силерге? Мына аборт кылып атат, 25 000 аборт дейт. Азыл өлүп атат. Мына ошо силердин тарбияңыз 21-чи кылым андай болсо. Бул 1000 жыл урматтуу, 1000 жылдан бери келаткан тарбия. Мен сен 20-чы кылым эмес. Бул 1000 жылдан бери келатат тарбия. Былк этпей келаткан болчу тарбия. Телекке каршы мына бузат, жана аябай аралашат биздин тарбиябызга, биздин сабактарыбызга өздөрүнүн вирустарын киргизип атат. Өздөрүнүн туура эмес нерселерин киргизип атат. Эмесе ууру деген билчү эмес. Ууру жок болчу. Ууру. 20-чы кылымда ууру жок болчу. Сен эмнени каалап атасыңар? 20-чы кылымда ууру жок болчу. Өзгөчө даже 19-чы кылымда мына Орто Азияда 500 жылда 3000 кишинин колун чалып турар. Ушундай тарбия болгон. Мына сага тарбия. Зына вообще болгон эмес, зына жок. Сизге Алла разы болсун дейт, чындыкты айтып жатасыз дейт. Анан мына азыр ажеке ошол 21-чи кылымда балекеттин баардыгын көрүп атабыз да. Азыр балдар ата энеси сабап атат, мугалимдерди сабап атат. Анан мына өлүм, бири-бирин зорутуп атат, жана башка жанагындай мээге сыйбаган нерселерди жасап атат да. Анан ошол баягы ата энеси баягы балам жакшы болсун дейт. Бирок ошол талим тарбия бере албаган ата энелер кантип тарбия берилиш керек, кимдерге? Жанагы эме бар, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Өзүңөр сактанам, өзүңөр эч ким келип сен күч менен мен сени тарбиялайм, балаң тарбиялайм деп келбейт урматтуулар. Бала силерге керекпи? Силерге караганда тынччылык керекпи? Караганда силерди карай турган жакшы балдар керекпи? Жакшы келин керекпи? Кызыңар жакшы жүрүшү керекпи? Анда силер иштегиле. Силер чуркагыла, издегиле, аракет кылгыла, жардам бергиле. Ошондой болгонго. Анан силер келип бирөө келип, кел сенин балаңды тарбиялап берем деп келбейт эч ким. Сен өзүң калабсың. Эң биринчи өзүңөрдөн. Өзүңөр аракет кылышыңар керек. Издениш керек. Издегиле. Ошо иман сабагын талап кылгыла, депутаттардан сураңгыла, давай кириспейсиңер, эмне мына. Ушундай болот деп. Мына аябай опасно. Мына дагы бир жерден интернеттен аябай бир бузук акмактар бар. Келип алып
динге жазылат да. Анан динде минти, анан тигинде мен айтпай, мына Эпштейнди көрбөйсүзбү Эпштейнди? Мәселе караңгы дейт да. Жана сен айттың ғой жана 20-нчы жылы. Мына сен мына Эпштейнди көрдүңөрбү, Эпштейнди? Дүйнөнүн эң цивилизован деген өлкөнүн башчылары ошо 3 жашар, 4 жашар кыздарды, эркек балдарды зордуктап, анын канын ичип, этин жеген бүт баары. Мына эң дүйнө ишенип турган башчылар кылгандар жанагы бузуклук, жеткен бузуклук, жеткен шерменделик, жеткен кылмышкерлик. Кел балдарды алып барып өлтүрүп, канын ичип, этин жеген ошолордун. Ана силердин 21-нчи кылым андай болсо. 21-нчи кылым болсо. Анан ошон үчүн урматтуу биз эскеме бул 1000 жылга жетет турган нерсе. Бул эме биз айтып аткан нерсе иман бул 1000 жылдан бери келе аткан келе берет. Бир гана бизден ошону колдонобузбу, колдонбойбузбу? Ошону биз тарбиялабызбы ошого, же тарбиялабайбыз? Мына ошол. Ажыга да суроолор өтө көп, эфирибиз бүтүп барат. Ошого мен тезирээк бере салайын. Акман деген биздин көрүүчү жазып атат. Ушак айткан шариатта болбойт. Бул киши ушак айтып отурат дейт. Кайсы? Эмне ушак? Бул эмне ушак? Мына Эпштейнди айтсам, эмне ушак бул? Бул жаман нерсени тыйгыла дейт. Колуңар менен тыйгыла, тилиңер менен тыйгыла. Анан тыя албасаңар, ичиңерден кайгыле. Мына ошо дейт да. Бул ушак эмес бул урматтуу. Ислам таануу сабагын 1-класстан баштап киргизсе 11-ге чейин ушундай нерселер азаймак беле дейт. Ооба, урматтуу, ислам эмес, жөн эле иман сабагын берчи, нраванын тегерегинде эле бергичи, нрава эле. Ошо мунугу нрава деген жүрүш, туруш нормаларын эле бергичи, адеп акылык нормаларын эле. Болду, биз силердин суроонуңуз ошол эле. Бизге жана намазды үйрөтпөй эле койгула. Акыйданы деле үйрөтпөй койгула. Аны ата-энеси үйрөтсүн, мечиттен үйрөтсүн. Бизге жана мектептерде нрава, поведение, мораль, этика, мына ошол нерсени урматтуулар, мына жүрүш, туруш, адеп акылык ошону үйрөтөлү. Ошого эле бизге уруксат берсеңер, анан кел молдолор көбөйгөндө бул бузуклук азайбай койду деп бизге берген жоксуңар. Молдо силер иштеп атсыңар ошол эле мектепте силер иштеп атсыңар. Имансыздар иштеп атсыңар чынында. Чын айтканда иманыңар ошо аз эле да. Бириңер эле, биринчилерин эле имандуу болсо, калган баары иманыңар да урматтуу күмөндүү иманыңар. Иманыңарды оңдогула биринчи. Алиш деген биздин көрөрман 100% туура дейт. Аялдардын машинага теңеп, бурамасын майлап туруш керек, болбосо бузулуп калат деген молдо ушуу дейт. Урматтуу, салыштыруу бүт жерде бар да. Но биздин макалдын баары эшектер менен салыштырган, ит менен салыштырган макалдарды көрүп уккан жокпуңар? Жана байтал менен, кунажы менен, эмне биринчи жолу туулуп атсыңар ошо. Биринчи жолу көрүп атсыңар бир нерсе менен салыштырганда. Ит деген кылат деген ол ит жөнүндө айткан жок, ал адам жөнүндө айткан. Бөрү баласы ит болбойт деген ким жөнүндө? Ал ит жөнүндө эме дейт да. Ал адам жөнүндө айтат. Эмесе бизге ит бөрүн менен иттин эмне кереги бар да? Ошонун баары жана байтал, кунажын, ошонун баары адам жөнүндө ал. Анан ошол менен салыштырып атат. Ошону түшүнсүн деп атат. Керегем сага айтам. Керегем сага айтам, керегем менен салыштырып атат. Жана эшектер менен салыштырганы бар. Ит менен салыштырганы бар. Бар ошонун. Ошонун баары макал анан кыргыздын эмесин эпосунда толтура урматтуу салыштыруулар. Өтө жанагындай грубый жанагы, мисалы мени айтат да, копол сүйлөп атат, анан кат сөйлөп. Биздин эме эпостор. Эпостун ичи толтура жанагындай. Даже сөгүнгөн жерлер бар эпостордо. Окуйсуң, жаштап окуйсуңар. Окусаңар анан көрөсүңөр. Мен айткан нерсе биздин эпостор бүт баарында бар. Ачке, Алла разы болсун. Кудай буйрса мынакей жараткандан коркпогондор үчүн штрафты көбөйтсө кандай болот? Штраф менен коркутуу Кытай Америкадагыдай дейт. Урматтуу, эң жакшы наказание дейм, эң жакшы жаза бул физический и материальный. Эң жакшы жаза бир заматта тез эле аткарылат и жакшы бүтөт. Мисалы жаза жанагындай түрмөнүн кереги жок. Урматтуу,
түрме деген бұл қанша 5-6 жыл чиритесің. 100 таяқ, 200 таяқ, 100 қамчы, 200 қамчы, анан ақша, олчоғын ақша, 100 төө дат қой, 100 төө, ошо окшош. Бұл Кыргыздын 1000 жылдық жанагы биздин 1000 жылдыгыбыз, анан 1000 жыл биздин мамлекеттүүлүгүбүз деп байрамдатпайбызбы? Бир да закон жок азырынча. Ошо закон киргизиш керек. Bir koy uğurdasa 3 koydu штраф sal, bir koydu kocaoyunga, bir koydu sotko, bir koydu hükümetke. Bir uğurdasa bir uydu emege kocaoyununa uydukun. Uyuna uy. Anan militsiyага 2 koy, sotko 2 koy. Boldu, problem yok. Ne problem? Anan sabahla janagı uğrunu bir 100 kamçı berip koyla. Алда зина кылган, жана зоруттаган жигитти алдап койгон жигитти сабагыла камчы менен өлүп калбайт. Ошондой закон чыгарбайсыңарбы? 100 камчы бер, анан кийин штраф бир калыңдын эмесинде. Анан үйлөнбөсө дагы 100 камчы бер. Анан ыйлап аяланып кетейин деп үйлөнөм деп үйлөнбөйт. Эч ким бозуп кетпейт эч ким. Алдагы кыздарды боздуккандардын бәрин соттош керек. Бәрин 100 камчы бериш керек. Анан бир калыңдын штраф бериш керек. Анан көрөт элек. Эч ким зина кылбайт. Ашке жакшы. Эфирибиз соңуна келип калды. Эми бир бүгүнкү теманы жыйынтыктап бериңиз Ашке. Урматтуу кундар, мына тарбияга өтө көп көңүл бургула, убакыт бөлгүлө, кечке чейин болгула. Өзгөчө айттым, эркек үйдөн табып келсин үйгө, аял үйдө отуруп, балдарды карап контроль кылып тургула. Тарбия бергиле. Тигиден окуп бергиле, будан окуп бергиле, жакшы бир окуяны айтып бергиле, жакшы аңгемелер айтып бергиле. Misal көргөзгүлө, misal айтып бергиле, бир жакшы жерге эришип баргыла мына. Ошону тарбия дейт. Ошо көп көңүл бурайлы. Урматтуу, эгерде үйүм тынч болсун, балдарым жакшы болсун, кыздарым жакшы болсун десең, тарбия кылгыла. Эгерде жөн эле коюп койсоңор, анда эртең көрөсүңөр. Ошону бүт башыңарга түшөт. Ошо жанагы адепсиз балдар, наркоман балдар өзүн тыя албаган, жана энергетик жөөлөп атат го, энергетик ичип өлүп атат. Жүрөгү кармап башка. Наркотик, мына көрүп атсыңар, наркотик аябай кенен болуп баратат. Ону көрөсүңөр анда. Ошо тарбия кылсаңар, ошодон кутулмаксыңар, үй кутуласыңар. Анан силерге ошо урматтуу насихат, ошо жакшылап карагыла. Балдарыңарды жакшы көрөсүңөрбү? Балдарыңарга. Силер мебелди жакшы көрбөгүлө. Кооз үйдү жакшы көрбөгүлө. Силер балдарыңарды жакшы көргүлө. Ошо балдарыңарды карагыла, көңүлдү бургула, убакыт тапкыла, акча тапкыла, балдарыңды тарбияңа. Бирөөлөр жалдап тарбия кыла, эгерде керек болсо. Мына ошондо балдарыңар жакшы болот, тартиптүү болот, адептүү болот, силерди сыйлайт, урматтайт, багат. Антпесе силерди кордойт, уят кылат, сазайыңарды колуңарга берет, үйүңөрдөн кубалайт, силерди индомго ташап берет. Чоң рахмат. Алла разы болсун Ашке. Алтындай болгон убактысыз бөлүп келип, ушул эл журтуңузга, ушул жаштардын тарбиясы жөнүндө керемет ушул насихат кылып бердиңиз. Кудай таала ушул насихаттар жугуштуу болсун. Ошол биздин берүүлөрдү башка жакындарга, туугандарга да бөлүшкөндөрдү унутпаңыздар. Ким бөлүшсө, ошо бөлүшкөндөй сооп алат. Кудай ушул жаштарыбыздын тарбиясы жакшы болуш үчүн ошол чоң ата, чоң эне, ата энеси өзү тарбиялуу болуш керек, мугалимдер өздөрү үлгү өрнөктүү болуш керек. Баягы кыргыз айтат, ошол үлгү болом десең өзүң үлгүлүү бол дейт. Андыктан өзүбүз үлгү ыймандуу болсок, жаштарыбыздын, балдар, кыздарыбыздын келечеги кенен болот. Кийинки насихаттан амандашканга чейин эл жерибизде, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, ыйман болсун, жаштарыбыздын келечеги кең болсун, чоңдорубуз үлгү өрнөктүү, мыкты инсан болсун деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки оодон амандашканга чейин саламат болуңуздар.